Урматтуу Алмаз Акынжанович, биз мына жерлерде кечээги дем алышта барып, шайлоочулар менен, жалпы эл менен жолугуп келдик. Ошол жерде бир топ көйгөйлөр айтылды. Ошолордон бизге келген кайрылуулар боюнча азыркы күндөгү эң көйгөйлүү маселе болуп аткан биздин могул 1-класска, 2-класска бара турган окуучулар, ошондой эле садикке барып аткан очередь тууралуу болуп атат да, көп жерлердечи. Себеби азыр эми мына санарип министри онлайн каттоо кылып жакшы бир иш башташты. Бирок ошол жерде дагы бир топ мындай мүчүлүштүктөр көп болуп атат. Алмаз Акынжанович, мисалы бүгүнкү күндө каттоого турат. Бала бакчага бара турган же болбосо мектепке бара турган бала. Ал жерге билим берүү министрлигине барса, цонго барып туруп онлайн очередке тургула дейт. Алар онлайн очередке турайын деп бара турган болсо, мисалы азыр өзүңүзгө белгилүү болгондой биздин шаар райцентрлерге, могул мисалы Бишкекке, Ош шаарларына региондордон ички миграция бар. Ата-энеси келип ушул жакта жумуш аткарып, эми үй бүлөсү менен келет да. Анан эми ошол жерден онлайн каттоого турайын десе, ички миграциядан келген жарандарыбыздын пропискасы региондордо, өзүнүн айылында. Бул жерге келип туруп каттоого тура турган болсо, ал жердеги пропискасы айыл деп чыгып атат. Ушул жерде бир чоң көйгөй болуп атат да. Анан эми бүгүнкү күндө мындай тез аранын ичинде ушул бул санарип министрлиги бир жаңы жобо иштеп чыкса, шаарга пропискага турайын десе, алар эми ижара акы төлөп квартирада тургандар бар. Ал жерге пропискага тургузбайт экен временный болсо дагы. Ошондуктан бул жерде ижарада туруп, пропискага тура албай атат. Ошол өзүнүн пропискада турган айылдагы мектебинин каттоосу чыгып атат. Ал эми эмне кылыш керек? Эми ата-энеси келип бул жакта жумуш иштеп, балдары айылдагы барып окуш керекпи? Бул жерде бир чоң бюрократия болуп атат да, бир чоң көйгөй болуп атат. Алмаз Акынжанович, ошого тез аранын ичинде бул санарип министрлиги бир жаңы жобо иштеп чыкса, биздин канчалаган мына жаш үй бүлөлөр, канчалаган ата-энелер өтө көп кайрылуу болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Ошону бир тез аранын ичинде чечип, чоң маселе Нурлан Асанбекович бир протоколдук тапшырма берип, санарип министрлигине, билим берүү министрлиги менен биргеликте бир жобону иштеп чыгышса, жерлеринен чыга турган болсо, эми макул күтөбүз дейт канча болсо дагы. Бирок эми тиги айыл жерлеринен пропискабыз чыгып калып атат, эч мындай мүмкүнчүлүк болбой атат дейт да бул жердечи. Onu кандай кылып чечебиз? Ошону дагы бир тез аранын ичинде бир аракет кылсак. Чоң рахмат. Аппарат депутат Алишер Абибуллаевич Козуевдун кайрылуусун тийиштүү комитеттерге протокол тапшырма берип коелу.